Кыргызстан берүүсү кайрадан сиздер менен. Анда болсо, урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, бүгүн Санжар мырзабыз жок деп жоктобоңуздар. Санжар бир жумага эс алууга кетти. Ошондуктан бизден алыстабай, биз Гүлжайна экөөбүз бүгүнкү эфирде көгүлдүү, сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп алып барганга аракет жасайбыз. Анда болсо, бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү кечебизди баштадык. Bölüp karasın, Айкөл бол деп баласын. Корккон эмес кыргыз, колго кармап манасын. Күн өткөрүп аттын жалында, күйүп көнгөн кызыл жалынга. Кыргыз өлбөйт манас руху барында. Жандырдык өдөн менен көргөн алысты, көксөп тургандайым жарышты. Колдон бербей кыргызым намысты, ата журтум балуу тарыхын. Озо тынбай күн түндө, манасчысы күпүлдөп, Tulpardın жүрөктөрүндөр өнөрүнө дүйнө жарданыган, өзүн тапкан ушул жалгандан өлбөйт кыргыз өнөр менен чаң салган. Кечегисин унутпай, бүгүнкүсүн курутпай, эртеңине көз салып эркин жүргөн булуттай. Нарту кыргыз тукуму терең түшүн ушуну, бактабаса курбайбы бабалардын кузуру. Өткөнүңдү урматта, өзөгүңдү бургатпа, көз талдырган коз жериңди өзгөлөргө булгатпа. Ар бир кыргыз терең ойлонсун, түпкүрдөгү сезим ойгонсун. Сыймыктанган таза кыргыз бойдонсун, элибизде дайым ынтымак болсун. Айкөл манас баатырың, кырк жоргура бер кылган, телегейин тең кылган, кулалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган, үзүлгөнү улаган, чачылганын жыйнаган. Ак калпак кыргыз эл үчүн Айкөл манас атабыз, андан аманат жанын кыйнаган. Урматтуу сүйүктүү туугандар, келиңиздер, бүгүнкү конокторубузду сиздердин жагымдуу кол чабыңыздар менен, жылбаюңуздар менен кыргыздын сыймыктары, кыргыздын эмгек сиңирген артистин тосуп алууга уруксат этиңиздер. Анда болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен, жылбаюңуздар менен астыңыздарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкулов. Кол чап тосалабыз. Келиңиз Расулага, куш келипсиз биздин куттуу студиябызга. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Анда төргө өтсөңүз болот. Сыртка отургузбай, үйгө
Төргө тарталы. Биздин куттуу студияга куш келипсиз. Жаркырап жайнап келип калдыңыз. Рахмат. Денсаулыктарыңыз, Кудайга иштериңиз, шүгүр. үйдөгүлөр, жеңем, бала чака Баары жакшы. баары жакшы. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт Расул байкем, жакында 50-ге чыгып атыптыр. Угуп атканбыз ошо, быйыл 50 жылдык экен. Ооба. 50 жашка чыгып атыптыр, эле таң калбадым мен. Таң калбы? Кантип эле Расул байке 50ге чыгып калды, 49-дагыдай эле көрүнөт го. 50 жашыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Бул жашоодо канчалык ушу 50 жашка чейин канча жакшылыкты көрсөңүз, адан кийин 2 эсе көрө бериңиз. Анан кийин Гүлжайна сизге бир жашынакай ушу 50 жашыңызга карата ыр саптарды даярдап койгон ошолорду айтып койбойсуңбу? Мындай кылайт. Кут болсун 50 жаш кутман курагыңыз. Ошого мен атайын жана эшиктен кирип сизди 50ге чыгыптыр десе шашылып жаза калдым да. 50 жаш жүздүн жарымы, 50ге чыккан карыбы. Жашартат сизди 30 жылга Жайнанын жазган жаңыры деп. Анан жаңырымды анан кетип атканыңызда берем. Биз сизди 50 жашта эч качан карабайбыз. Жап-жаш эле биздин тиме татынакай жап-жаш эле байкелерибиздей көрөбүз. Бирок эмне болсо дагы баягы убакыт учкан куш көрүнгөн тоонун ырагы жок дейт. 50ге чыгып калыпсыз. 50 жаш дагы бир жолу кут болсун. Өзүңүздү 50 жашка чыгып кандай сезип, кандай сезимдер пайда болуп, кандай болуп атасыз? 50ге чыгыш мен үчүн мындай көз ачып жумгандай эле болуп калды да. Ушу 50 жашчы. Анан 50 жашка чыккан азыр анча деле сезбей атам да, эч калса. Мен үчүн баягы орусча айтмакчы 50 жаш переходной возраст болот. Илгери биз кичинекей кезибизде 50ге чыккан кишилер мындай илгеркилерби, мурдагы ата-апалар тарынтып албайын деп айтайынбы, же мен өтө кичинекей болгон үчүнбү 50 жаш бизге аябай чоң кишилер көрүнчү эле да. А сиз мындай азыр 50ге көрүнбөй эле Гүлжайна айтканча айтмакчы 49дагыдай эле көрүнүп атасыз да. Бул өзүңүздүн жаштыгыңыз сахнага мындай чыккан кишилер жаш көрүнөбү, же болсо бир сыры барбы ошо жаш көрүнгөндүн? Жок, эми өткөндө менин жакын досум Дорон Нуриев деген ырчы агабыз. Силердин агаңар, мен дос. Ошол да юбилейин өткөзүп атса, Тынар деген кудулубуз айтып коет, сен айтмакчы. Мурун кичинекей кезимде 50ге чыгып атат десе, жакында өлөт турбайбы дечилем дейт. А көрсө нормально эле турбайбы дейт да. Эми ал баягы жаш өзүнчө келе берсе керек. Эми бул 50 жаш деле бул кутман курагыңыз кут болсун дейли. Биринчиден дагы бир 50-ди дагы бир жашаңыз, көп жашаңыз, өмүрлүү болуңуз дейли да. Сиз өзү 20, 15-20 баягы солкулдаган бойдок кездерде, жаш кездерде 50ге чыккан инсандар сизге кандай көрүнчү эле? 50ге чыккан инсандар эми өзүмүн жакын агаларым эле, ушу жанымда жүргөн эле агаларым мындай көңүл деле бурбайт экен да. Көңүл деле бурган эмес экен. Дагы бир сизге азыр айтып кеттиңиз өзүңүз 50ге чыкканда мындай мага переходной возраст болуп атат, окшобойт депчи. Аныңызга кандай түшүнсөк болот? Эмнеге антип атасыз? Кандай эмне болду дегендей да. Үйдөн качып атасызбы? Кандай эмне болду үйдө? Переходной возрастта биз деле үйдөн качып, вечеринкаларга урданып кетип, анан акырын чыгып жигиттер менен сүйлөшүп, ушундай болуп кайка бар урунарыбызды билбей калчубуз да. Анан сиз эмне болуп атасыз? Сизге эмне болду? Эми кандай десем, баягы жигит үчүн эми баягы өзүбүздү баягы кичине баягы эмне деп коет, успокаивать эткенибизби иш кылса. Өзүбүздү өзүбүз анча деле карыган жоксуң иш кылса, жашырасың. Жок, мындай макал бар эмеспи? Башкарманы Кудай урар да, 50 менен кас болот. 50ге чыгып эркекти Кудай урар да, 50ге чыгып жаш болот. Жаш болот дейчи эле. 50ге чыгып жаш болот, ошондо переходной возраст болот. Жүрөгүңүз Ошол макал жөндөн келбесе керек деп ойлойм да. 50ге чыкканда жаш болот депчи. Ошондо биз азыр сизди жаш байке катары эле сүйлөшөлү. Мындай Расул деп. Анан Расул байке дагы эми бул туулган күн деген жеке майрам деп коет эмеспи? Ар ким өз жаңы жылды, мынакей эгемендүүлүктү жакында эле өткөздүк. 8 март деген бул бүт эл аралык майрамдар болуп атат да. А сиздики ушу 50 жаш деген эми
жыл сайын келе бербейт да, бул өтүп кетет. Ошону мындай өзгөчө тууган урук менен мындай чоң той бересизби, же болбосо үй бүлөңүз мененби, же досторуңуз мененби, же жалаң эркектер мергенге чыгып кетесиңерби, же балыкка чыгып кетесиңер, кандай кылып тосоюн деп атасыз? Жок, ошо Кандай өткөрүш керек негизи 50 жашты? Мен 50 жашка чыгып көрбөгөн жаным билбейт экенмин. Сиз кандай кылып мындай планыңыз бар да? Чыгышым берип кетейин деп. Эми менин оюмча ошо чыгармачылык инсан болгондон кийин элдин алдында бир 50ге чыкканымы бир белгилеп концерт берип коеюн деп атам. Анан менин ырларымы, мен жазган ырларды ырдаган биздин ырчы жакшынакай карындаштарыбыз, имилерибиз ырдап жүрүшөт. Ошолор чыгып мени куттуктап ырдап сахнадачы. Расул байке, сөз обаны сиздики деп ырдаса мен үчүн рахат болсо керекпи деп анан Албетте. бир концерт берейин деп атам да. Мындай эсте калган туулган күнүңүз жөнүндө айтып бересиз? Мынакей 50 жолу туулган күнүңүз болуптур да. Бир эсиңизде калган, мектеп учурдабы, студент учурдабы, кайсы эң жаккан бир эсте калган туулган күнүңүз? Эсте калган туулган күнүм канча жашка чыкканым эсимде жок, бирок Эрте эле картайып калдыңыз. Жалал Абад шаарында Көкжаңгак деген шаарда чоңойгом да. Ошо шаарда биздин көчөдө бир эле кыргыз мен экенмин, калганы бардыгы орус улутунан, татар улутунан бар эле. Ошолор менен бирге өткөзгөм да туулган күнүмдү. Анан алардын анча-мынча туулган күнүнө барсам, өздөрүнчө столдорду жасап, тортторду коюп, ал убакта торт жеш дагы өзүнчө бир проблема болчу да. Анан ушу эсимде, ушу тортду алып келип алып, жарымын өзүм жегем дейчи кылса. Ошол эсте калды. Ошо торт эсимде калыптыр. Анан ушу дагы бир суроо, эки суроо берейин. Сиз белек алганды жакшы көрөсүзбү, же белек бергенди жакшы көрөсүзбү? Анан ушул эсте калган эң кымбат сиз үчүн кайсы белек болду эле? Мен үчүн биринчиден белек бергенди дагы жакшы көрөм, белек алганды дагы жакшы көрөм, бирок кимге деген сөз бар да. Кимге кандай белек беришти? Мен ушу жакын адамдарыма өзүм белек бергенди жакшы көрөм, жакшы көргөн адамдарыма. Анан мен өзүм сыйлаган, жакшы көргөн адамдарыман белек алганды дагы жакшы көрөм. Жок, ушу эсте калган белегиңиз? Эсте калган туулган күнүмө мен оюмча гитара го дейм. Гитара. Гитара. Ким белек кылды эле? Классташтар менен ушу айлана чөйрөмдө жүргөн достор 16 сом 80 тиынга сатып беришкен гитараны. Ал убакта 16 сом 80 тиын деген эмне деген акча? Аябай чоң акча эле да. Туулган күнүңүздө үйдөгүлөр баягы эми азыр бүгүн папабыздын, бүгүн жолдошумдун туулган күнү деп күтүп атканда мындай бошобой досторуңуздан эми баягы эркектер деген болот да. Бошобой келе албай калган күндөрүңүз болду беле? Жок, андай болгон эмес. Мен үчүн дегенде туулган күнүмдү мен үй бүлөмдө тозгонду жакшы көрөм. Үй бүлөм кандай белек алганын да билбейм, булар мага айтышпайт. Анан досторго эми баардыгына эле мен туулган күнүм эле да айтмайынча баардыгы эсинде, өзүнүн туулган күнүн дагы унутуп коюшкандар бар да. Өзү мындай 30дан кийин өзү туулган күндү анча деле белгилегим келбей калат. Азыр 50 жаш десе, 50 жашты деле мындай чын жүрөктөн белгилегим келген жок да анча делечи. Ошо жеңемдин кандай белектери сизге жагат? Тамак жасаганыбы, же болбосо атайын сизге арнап сюрприз кылып мындай берген белектери эсиңиздеби жеңемдин? Ушунча жыл бирге жашап аткандан кийин каның деле, жаның деле бир болуп калат экен да. Мен дагы ошо анын белеги деле кереги жок. Жылуу сөзү,
жанымда жүргөн, мага жөлөк болгон ошол белек да. Дагы мага бир жакшы эме суроо келип кетти. Кыргызстандын баардыгы ошондой ыйлашканда, сиз ыйлаганда, Айгеримди узатып аткандачы, негизи сиз деле мисалы жеңемди алып атканда ушундай сүйүнүп, мындай башка бүлөнүн үй бүлөнүн кызын алып кетип баратканда, сиз сүйүнүп кеткенсиз да, мындай билген эмес аларга кандай оорчулук болуп атат, кыйынчылык болуп атат. Кийин сиз Айгеримди бергенде ошондой болдуңуз да. Ушу ыйлаганыңыз элдин баары айтып жүрөт. Азырга чейин мен деле жакында көл жака гастролго барып келсем, ошол жерде бир үйдө аксакал айтып калды. Кыз узатуу деген илгертен калган салт экен, ушундай колдон келсе расулдай кылып кызын узатыш керек деп, аябай ушундай сонун таасир калтырдыңар да элдергечи. Ошондо сиздин сезимдериңизди айтып берсеңиз, эмне ушунча ыйладыңыз? Эркектер негизи ыйлабайт го. Өзү сахнанын аркасында турганда анча-мынча досторум тамашалайт. Эй, чыгып алып, анан мени уят кылып ыйлап жүрбө. Жакачы, эркекпиз го, эмне ыйлайсыз деп. Кыйын болот го. Анан сахнага чыгып, ай кызымды ырдап атып, аягына келгенде колум тартылып кетти. Мындай карасам, Айгерим тизелеп туруп алып, кол бөөп аткан экен. Чыдабай кетип, андай эмес. Ыйласам, мамасы келип алып кучактап экен. Анан кийин кичине бир убакыт өттү. Турмушка чыккандан кайра бир ай, 2 айдан кийин үйгө келгенден айттым. Сен үйгө келип алдың го, бекер ыйлапмын деп. Тамашалап койдум эле. Эми любой менмин деген ата дагы кызын узатып атканда ыйлайт. Азыр ал деген сиз айтсаңыз мен да ыйлагым келип кетти. Ооба, бул эми өзүң ошончо чоңойтуп өстүрүп, чоңойткон кызың деле бир бейтаныш бирөөнүн колуна тапшырыш, бул аябай чоң түйшүк, чоң мээнет болуш керек. Азыр Расулбайка азыр айтып атып, мына азыр дагы жашып атат. Жашып. Азыр дагы болду, уже төрөп койду, ыйлабай эле койду. Баары жакшы. Айгерим сизди неберелик кылып, сизге ар бир кубаныч тартуу болуп атат. Айгерим ар дайым сиздин жаныңызда болот, сизден эч качан алыстабайт буйруса. Сиз Айгеримдин ийгиликтерине гана кубанып ыйлайсыз мындан кийин. Мен эми бак айтмакчы, мына кыз бала өзү атага жакын болот экен да. Туура. Мисалы мен үйдө ачынып уктап калсам, мисалы үйдө телевизор көрүп атып уктап калсам, кыздарым келип үстүмө жаап коет. Кичинекейиңиз азыр. Кичинекейим азыр келип жаап, бетимен өп, үстүмө чымын конуп калса кууп өлтүрөт. Кызыңыз, кичинекей кызыңыз канча жашка келди? Азыр 9-да. Аянандагы Айгеримдей чоң ырчы кыласызбы? Жок, биз үйдөн бардыгыбыз эле артист болуп кеттик го деп тамашалап айтаттым эле. Кызымы бир башка окуу жайына киргизейин десем, жок, болбой эле. Чыгармачылык чөйрөгө жакындатат кайра эле. Баары эле ырдап атат анан. Көбүнчө эле стилиңиз башкача да. Бизде кыргыз ушу шоу бизнесте ырчылардын байкелер, мисалы, сиз курактуу байкелерден алар сизден кичүүрөөк болуш керек. Бек байке, Сыймык байкелер алар кичүүрөөк да. Бирок сиздин артыңыздан келаткан деле ырчы балдардын баарына карасаңыз бир эле сиздин анан Мерген байкенин чачы узун да. Анан ушул чачыңызды ушул бойдон 60ка чыкканда дагы 70ке, 80ге, 90га, 100ке чыкып, Кудай буйрса, ушул эле эме стилде каласызбы же кыркасызбы? Менин бак кичинекейимден бери көнүп калдым ошойт деп ойлойм да. 8-класста, 9-класста окуп жүргөндө Италия ырчылары чыкты эле, аябай сонун чыкты эле да. Ошол убакта Тото Кутуня дегендер чыкты эле. Анан каскад деген бир прическа аябай мода болду эле да. Ошондой кылып кыркып жүрүп, анан көнүп калып, кийин Бишкекке окууга келсем дагы жигиттер ушу меникиндей прическа менен жүргөн экен. Анан ошол бойдон эле баягы көңүлдү эле бурбапмын. Кийин парикмахерден сурап коем, мен прическамдын аты эмне десем, сиздики Голливуд дейт. Голливуд экенин ошондо билдим да. Ага чейин каскад деп эле жүрчү. Эми ошо көнүп калган адат болсо керек. Жок, ошо кийин дагы 10 жыл, 20 жыл деле ушундай чач менен жүрө берем деп ойлойсузбу же аласызбы? Эми азыр менин үйүмдөгүлөргө мындай тозголдук бербейт.
өзүмө деле Назирежеге берип атса керек, тоскоол. Назирага деле жагат болсун. Жок, мага деле жагат. Мен азыр Жок, сиз азыр чачыңызды кыркып таштасаңыз, такыр алдырып же мындай кылсаңыз, такыр мындай стилиңизди өзгөрткөн киши болуп каласыз да. Биз сизге ушундай Расул байкеге көнүп калганбызда, кичинекей бала кезиңизден бери эле. Мынакей сөзүбүздүн ортосунда 50 жашыңызды куттуктап сүйлөп отуралы. Эми 50 жаштан кийин буюрса, Кудай кааласа, канча жашка чейин сахнада турам деп ойлойсуз? Сахнанын киши, мына мисалы сахна менен коштошунда 30 жашында чыгышып алып, 31 жашында кайра мен келдим дешип келишип атпайбы? Эми чын айтканда осмо андай сөздөр көп болду да. Мен кеттим, келдим дегендерчи. Мен эми ушул жашка чейин кеттим деп да айтпадым, кайра келдим деп да айтпадым. Кудай кааласа ушу сахнада өзүмдүн угуучуларым бар. Анан азыр деле угуучуларым бар, мурун деле болгон. Анан эми аны Кудай билет го дейм. Канча жаш ырдайм дагы. Чектебейсиз, чектебейсиз буюрса. Биздин убактыбыз кыргыз эли үчүн ырдай бересиз. Кыргыз эли үчүн эми канча Илхам ака сахнанын аркасында болгон бир эң кызыктуу окуяларыңыздан бирөөдү айтып берип койсоңуз. Сахнанын аркасында бир Дом культурада концерт берип калдык. Анан Дом культуранын аркасында мындай пол тешилип калыптыр. Анан багы кичине караңгыраак жер экен. Анан бир адам түшүп кетсе, түшүп кетет да тиякачы. Анан бир баланы отургузуп койгонбуз. Эмнерге биздин бир артисттер жүгүрүп кетип атып түшүп кетпесин, карап отур деп отургузуп койгонбуз. Чуңкурдун жанына отурган. Анан бир маалда эле уу деп эле кыйкырык чыгып калды. Бир кызыбыз түшүп кетиптир. Тиги ямагачы. Тиги бала кетип калган. Жок, тиги бала отурат. Эмне сен карап отуруп кандай түшүрүп жүрөсүң десе, тиги бияка келбе, бияк тешик десе, я. Бияк тешик келбе десе, я деп отуруп түштү. Анда Расул байке, бизден келген ар бир конокко ушул суроону беребиз. Кыргызстан сиз үчүн бул эмне? Анан 50 жаш бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн 50 жашты айтыңызчы, биринчи 50 жаш сиз үчүн бул эмне? Ар бир инсан басып өтө турган жол. 50 жаш курак. Ошол куракты Кудайым буйрса, биз дагы өтө атабыз. Кудайым буйрса. Ошол жашты кут кылсын дейбиз. Кылсын Кудай. Кудайым дагы өмүр берсе, ден соолук берсе, ырларды жаза беребиз. Ал эми Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн атам, энем, менин жерим, менин элим. Мисалы, Кыргызстандан башка жерде жашоо мен үчүн ал мен бакы ушул дүйнөдө бир тозокко түшүп калган нерсе болсо керек деп ойлойм да. Кыргызстандан башка жерде жашап калсам. Элестете албайсыз. Элестете албайм. Азаматсыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз Расул байке сизге. Биздин дагы ар бир конокко дайындап койгон оюндарыбыз бар. Биз сизди эми ошол оюнду сизге мен ойнотуп коеюн, капа болбойсуз. Бирок баягы эмнедечи эле ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп, бүгүн сиздин бактыңызга, бүгүн сиздин бешенеңизге 50 жаш кутман курагыңызды куттуктап, ошол оюнду биз сизге подарка. Рахмат. Ойнотпай Сизди бүгүн эми туулган күнүңүз менен бизге келип атканда, биринчи келип атканда кыйнабайлы дедик дагы. Туулган күнүңүз менен куттуктап, биздин Жашынакай башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясынын атынан сонун белекти тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Астыңыздарда биздин Шоро байкебиз сизге Татынакай белектерди алып келмекчи. Кол чаап турабыз баарыбыз. Мынакей могу белектердин баарысы сиздин 50 жашыңызга биздин Назира эжекебизден. Жок, экөөбүздөн эмес, Шоро байке үчөөбүздөн Шоро компаниянын атынан тоюңузга 50 жашыңызды өткөзгөндө бардык конокторго оз титип коюңуз. Рахмат. Анда сизге эркин микрофон. Кыргыз элиме болгон каалоо тилегиңиз. Анда урматтуу кыргыз элим, Кудайым буйрса кыргыз элибизде жакшылыктар болсун, аманчылык болсун, ушундай Жакшынакай передачалар көбөйө берсин. Шоро компаниясы сиздерге да рахмат. Сиздер дагы бизге дайыма демөөрчү болуп жүрө бериңиздер. Эфириңиздерге ийгилик.
Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Биздин куттуу студиябызга куш келипсиз. Келип туруңуз. Сиз үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Биз сизди өтө сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Машинаңызды таштап кетириңиз, Шора байке үйгө чейин мотоцикл менен жеткизип коюңуз. Кайрадан көрүшкөнчө. Туулган күнүңүздө жаңыңыздын алып барабыз. Туулган күнүңүз дагы бир жолу кут болсун. Жакшы өткөрүңүз. Жакшы келиңиз, жакшы барыңыз. Жакшы жетип алыңыз. Туулган күнүңүз менен. Туулган күнүң менен. Ак куттуктаймын сени мен. Илгери бабалардын заманында батыр жигит айдай сулуу кызга ашык болуп калат. Көп өтпөй жигит жактырганы менен кыз кулмайга түшөт. Сулууну кууп жетсе, имере тартып жүзүнөн сүйөт. Ал эми жетпей калса, кыздан 40 камчы жеп, элдин алдында уят болот. Эгер кыздын көңүлү болсо, жигиттин жетишине тымызын өзү жол берген. Бекеринен элде алыс жолго арыштуу тулпар сурагыча байсалдуу сапар тиле деп айтылбаса керек. Максым Шора, көчмөндөр суусундугу. Урматтуу айымдар, эгерде Гүлжайнанын жана менин көйнөгүм жакса, сиздер дагы барып Аленадан жашнакай кийимдерди тандап алсаңыздар болот. Түрлүү түркүн кийимдер айымдарга арналган. Бардык түстөгү жана бардык фасондогу кийимдерди табасыздар. Андыктан барыңыздарды Аленага чакырабыз. Çırayga jakın can buldum. Ot boldum ey güt boldum. Şerinim canım aşık boldum. Bir görgünde tartıp algan çırayga jakın can buldum. Çalkıgan sulu göl bolsa aşığı akkan sel boldu. Çırayga jakın can buldum. Ot boldum ey güt boldum. Şerinim canım aşık boldum. Bir görgünde tartıp algan çırayga jakın can buldum. Çırayga jakın can buldum. Ot boldum ey güt boldum. Şerinim canım aşık boldum. Bir görgünde tartıp algan çırayga jakın can buldum.
Анда бесе келиңиздер, урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кайрадан эле биздин кийинки коногубузду сиздер менен жалпыбыз амандашып, кол чабып, жылмаюу менен тосуп алсак, астыңыздарда Кыргыздын сыймыгы, Кыргыздын керемет үндүү сулуу айымы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, астыңыздарда Динара Акулова эжекебиз тосуп алабыз. Кол чабуулар менен. Динара эжеке жаркырап жайнап келиңиз. Куш келипсиз, караке кол чабуулар. Куш келипсиз. Көргөтүңүз. Үйгө киргиз, көргөтүңүз. Куш келипсиз, Динара эжеке, биздин жашынакай үйүбүзгө, студиябызга деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуздун ушунчалык сонун күнү болуп жатат. Анткени Кыргыздын сулуу, Кыргыздын жылдызы, Кыргыздын сыймыгы, Кыргыздын эмгек сиңирген артисткасы, биздин кадырлуу коногубуз Динара эжекебиздин бүгүн туулган күнү экен. Келиңиздер, жалпыбыз куттуктап коелу. Туулган күнүңүз менен. Өздүк майрамын, өздүк бүгүнкү жакшылык күнүн Кыргыз эли менен биргеликте тосоюн деп Салам Кыргызстан берүүсүнүн кадырлуу коногу болуп отурат. Сизге чиңден соолук бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Жараткан узак өмүр, ишиңизге ийгилик, кажыбас кайрат, ушундай татынакай сулуулукту сизден айырбаган болсун. Куш келипсиз, Динара эже, биздин куттуу студиябызга. Саламатсыздар. Баягы адамдар күн өткөн сайын жашы өсүп, күн өткөн сайын адамдар улгайып баратат. А сиз күн өткөн сайын негедир жашарып баратасыз. Жаштыгыңыз өзүңүзгө кут болсун. Бирок өзүңүз мынакей эмне болсо да убакыт учкан куш деп закымдап учуп келип калган экен Кутман Куракка. Өзүңүз кандай болуп атасыз? Кандай сизге таасир берип атат? Же сиз дагы Расул байкедей болуп жок дейсизби? Менин оюмча бул 50 жаш көп жашоонун баардыгынан өтүп, мына токтолуп бир кандайдыр бир көп нерсени түшүнүп, анан кийинки келаткан поколенияга, өзүңдүн бала чакаңа насаат айта турган убакыт болуш керек да. 50 жаш, 50 жаш. Кала турган убакыт. Үлгү болуп кала турган убакыт болуш керек. Сизди биз кичине кезиктен бери эле ушу сахнанын жылдызы болуп, ар дайым Кыргыз эли үчүн кызмат кылып келе жатасыз. Буюрса дагы канча убакыттарга чейин ушу кыргызым үчүн кызмат кылат экен болду экен биздин Динара эжекебиз? Баягы көп башка мамлекетте деле, бизде деле сахна менен коштоштум, ушуну менен бүттү, ырдабайм дегендер кайра эле сахнаны сагынып келип алат го. Анан алар жөнүндө сөз болуп калганда угуп калдым эле, ойлойм, коштошпой эле коеюнчу, бир буйрган күнү пенсияга кетербиз. Себеби мындай да, сахна өзүнчө бир ушу элге кызмат кылып жүргөндөн кийин, сахнаны сүйүп жүргөндөн кийин бул өзгөчө сезим да. Бул сезим менен тез эле коштошуп кетиш өтө оор, себеп дегенде бир чети элдер сени сурап турса, же болбосо ырларыңды угуп сүйүп турса, эмнеге кетишиң керек? Эл үчүн колдон келишинче кызмат кылыш керек. Кызмат кылып кетпейсиз. Туулган күндү сиз негизи өзүңүз кандай кылып, кимдер менен, кайсы жерде өткөргөндү жакшы көрөсүз? Жылына концерт бересиз? Мен жылыга да ошо туулган күнүмдү эли журтум менен чогуу концерт берип, чогуу белгилеп жүрөбүз. Бирок элдер үчүн бир кубанычтуу концерт көрүп эс алуу күн болсо, туулган күн болсо, ал мен үчүн ошол күндөр аябай кыйналган, чуркап иштеген, концерт берген ушундай күндөр болуп өтөт да. Себеби ушуну баягы орустар айтмакчы, приятный усталость. Эмнеге ушул туулган күнүңүзгө атайын ушундай концертти коесуз? Башка айларда койсоңуз болбойбу? Өзүңүз эс алып, жеке майрамыңызда мындай жыргап, баягы адатка айланган күн болуп калды, себеби менин күйөрмандарым аксакалдардан баштап кичинекей бөөктөргө чейин ушул онун күтө беришет да. Сиздин туулган күнүңүздү күтүп. 1-2 жолу бердик концертте, ошондон кийин эмки жылда бересизби? Анан кийинки жылда бересизби ошо күнү дей берип, анан бизге ушул күн жагат экен деп эле ошондо берип, бул адатка айланып калган да. Элдер сизди ошого өзү эле түртүп алып барып коюшту. Ар бир жылы туулганыңызда концерт. Бирок ушунча туулган күн өткөрүп жүрүп, эң эсте калган туулган күнүңүз жана эң эсте калган белегиңиз ким тараптан эң эсте каларлык белектер болду эле? Бул өтө кыйын суроо, себеп дегенде ошо туулган күнүндө концерт бергенде аябай мындай көп элдер келет, көп чогулбаган туугандар келет.
жолукпаган достор келет, баардыгынан белек аласың, баардыгы мен үчүн өзгөчө сезим. Ошондуктан бул күндү ушундай деп бөлүп айта албайм, себеби баары мен үчүн өтө кымбат да. Сиз мынакей көрүүчүлөргө өтө кызыктуу болуш керек, бир гана сахнадан эмес, үйдө кандай энесиз, үйдө кандай кожойкесиз, кандай тамактарды жакшы жасайсыз. Мына күз келди, күз күрөш, жаз жарыш деп коет го. Кандай эмелерди, бадыраң жабасызбы, варенье жасайсызбы, ушулардын баардыгын өзүңүз кыласызбы же жардамчылар же кыздар жасайбы үйдө? Көпчүлүк учурда багы үйгө жардамчы алсаң, мисалы үйдө кызмат кылып жардам бере турган адам алсаң, анда колуңдагы, балдарыңдагы, неберелериңдагы жалкоо болуп кетет да, эчтеке үйрөнбөй калат. Ошон үчүн атайын албайм. Тамак жасап атканда жаныма коюп коем. Бардык эле тамактарды жасай беребиз. Муну үйрөнбөсөң айтат, эртең эне сырдап жүрүп эчтеке үйрөтпөптүр деп. Эркеликтин да чеги бар депчи, мисалы да. Азыр неберелерим дагы баягы өзүң балдарың тарбиялап жүргөндө кетирген ошибкаңды азыр неберелерде ошондой болбосо экен деп ойлойт экенсиң да. Ал эми жакшы хозяйка болуш үчүн үйдөгү болгон баардык эле оокаттарды кыла берем. Мисалы, сиз айтмакчы, мен дагы үйдө гүлдү өстүргөн жакшы көрөм, аны жакшы билесиздер. Ошондой эле жаныбарларды аябай жакшы көрөм. Дагы бир суроо берсем, эми кыздар эле бүгүн Санжарыбыз жок болуп атпайбы? Санжарды отпускага кетиргенбиз дагы. Азыр өзүнчө кыздын сыры болуп эле, кыздардын сырын эме кылалы да. Сиз деген жашсыз, сулуусуз туурабы? Кыздар чоңойду, кыздарды турмушка узаттыңыз. Эми өзүңүз мындай жеке жашоодо качан күйөөгө тийесиз? Жездебиз барбы? Жезделүү кылайын деген ою барбы? Жаңы эле ойлоноюн деп атсам, неберем карматып коюп атат. Негизи ал дагы ар бир адамдын маңдайына, тагдырына жазган болот экен. Себеби балдар чоңойсун деп чоңойгондой неберелер чоңойсун деп эле убакыт кантип өткөнү билинбей атат. Бирок буюрса ар бир адам бир айтат го, бир жерге насип буйруп койсо сөзсүз барасың деп. Ошол сыяктуу бир жерге насип буйруса барып каларбыз. Кыздын чырагы 40 деп коет да, сиздин чырагыңыз дагы толтура да. Ал жагынан азырынча ойлонуп деле чечиле. Ойлонуп элексиз. Азыр тап калсам сөзсүз айтам. Неберенин жытына мас болуп жүргөн кезиңиз экен. Небереңиз канчага чыгып калды? Ге 7 ай болду. Улуусу 1-класс окуп атат. 1-класс окуп. Улуу. Жалпы канча неберелүү болдуңуз? Жалпы 4 болду. 4. Анда мен сизден кем калбай эле артыңыздан кууп келатыр, мен 3 болот. Буюрса. Дагы ушу неберелердин айтып коет эмеспи? Мен дагы өзүм ал нерсени сезип калдым. Баладан дагы небере таттуу болот дейт да. Данектин ичиндеги данек катуу, аны чагып жейсиң, анын ичинде данеги ушунчалык таттуу болот эмеспи? Неберени ушундай мен билем да кандай экенин, сиз дагы билесиз. Ошо бирок ошо неберелердин арасынан өзгөчө жакшы көргөн небереңиз барбы же баардыгын жалпы жакшы көрөсүзбү? Баардыгын жакшы көрөсүң. Бирок улам бирөө төрөлгөн сайын ошону карай берет экенсиң. Бул буту басып тили чыгып калды деп кийинкисин карайсың. Жаңы буту басса, мунун тили чыксын, бул басып кетсе экен деп ошону карай берет экенсиң да. Чынында эле өзүңдүн балдарыңа караганда небере өзгөчө, анан аябай таттуу, анан билем өзүң балаңа караганда көбүрөөк аябай эме кылат экенсиң да. Сагынып, бир ички дүйнөңдө бир башкача сезимдер болот экен. Ошон үчүн небере балага караганда ширинирак деп келет экен. Сен Кудай буйруса сен да неберелүү болосуң, ошондо сезесиң. Эми ошол күнгө Кудай жеткирсин бизди делечи. Азыр кайра туулган күнгө кайрылсак да, сиздин мынакей 18 жаш, эч кимдин 18 жаш жөнүндө ыры дагы бар, эч кимдин мындай эсинен кетпей турган бир туулган күндөрдүн бири да. Ушу 18 жашыңызды каякта, кандай кылып өткөрдүңүздөр, эсиңиздеби ушул? 18 жашты мен 8-классты бүтүп эле музыкалык окуу жайына тапшыргам. Анан бай училищенин эмесин программасын окуп, анан мектептин да программасын чогуу окуп жүргөм да. 18 жаш болгондо ошондо 2-чи курста окуйт элем музыка эмеде. 18 жаш болгон күнү аябай шашып айылга жөнөгөм да. Энем үйдө жалгыз болчу да. Үйдөн тосконсуз. Энем үйдө жалгыз болчу. Ал киши улгайып калган, 70-тен ашып калган киши эле. Мен барбай койсом, көчөгө чыгып бир кичинекей скамейкасы бар болчу, анан ошого таян кармап, ушинтип
күтүп отура берет десек, бир эки жолу айтпай барып көрүп калып аябай жүрөгүм ооруган. Анан ошондон кийин аны ойлодум. Бүгүн ушул менин туулган күнүм экенин энем билет. Ал сөзсүз күтөт деп анан аябай шашылып бир автобустан калып, анан жөн эле ушул Бишкекке кете турган автобустан суранып атып, ага отуруп алып бир 2 ай түшүп калып анан үйгө чейин жүрүп баргам да. Жөөгө барсам, ошо энем мени багып чоңойткон энем дагы көчөдө отурат, жана скамейкасынан кыймылдабайчы. Анан ошондой аябай бактылуу болгом да, жакшы эле келиптирмин депчи. Анан эртеси айтат, балам туулган күнүң экен, мен сага белек алып койдум дейт. Эмне белек кылды эле ошондо? Анан ошол белегим такыры эсимен кетпейт. Энем 20 эле сом пенсия алат да. Анан ошол белек алып койдум десе таң калам, үнүм кандайча белек алып коет депчи. Барсам, биринчи жолу ушундай, мындай такасы бар, такасы бийигирээк экен дейт. Босоножка алып коюптур да. Анан така кийип көргөн эмесмин, биринчи жолу ошондо кийгем. Ошон үчүн эсимде калганда 18 жашында кийгем. Аябай жакшы, бирок аябай эсте каларлык. Сиз айтып атсаңыз, бул жактан туруп менин да жүрөгүм эзилип кетти да. Анткени ар бир эне баласына ушунчалык мээрим төгөт экен да. Азыр элестетип атам, сиздин энеңиз жолдо күтүп отурган. Эгер барбасаңыз, ал кайгырмакта сизди күтүп. Барбасам ошол туулган күнү мен досторум менен алаксып же болсо студенттер менен кошо алаксып калып калсам, ал кандай болот эле? Жанагы скамейкада кечке отура берет беле. Себеби энем экөөбүз эле жашайт элек бир үйдөчү. Мен 4 күн окусам, 4 күн энемен жанында болот элем. Агайлар билчи мага тапшырманы берет эле, аны алып туруп анан шашып ушуп айылга кетет элем. Айылга барып анан өзүм эмеге кичинекей печкабыз бар болчу. Биягына 3 көмөчтанга нан жапчубуз. Мындай кылып. Анан энем бир уй бар болчу. 4 кою, анан бир кичинекей музосу бар болчу ошол. Анан 5-6 тоогу бар болчу. Анан барган сайын бирден тоокту союп, өзүм кесме кесип, анан ошо энеме тамак жасап берчүмүн да. Барган сайын. Себеби мен ойлой берет элем да, ушул киши улгайып калды. Анан бир аз убакыт өтүп кетсе ооруп калабы деп эле анан баягы 1-2 жолу барып көрүп калган, скамейкада отурган энемдин эле көзүмөн кетпейт да. Анан туулган күнүмдө да аябай шашып баргам да. Жакшы сонун белеккен, бул да эсиңизде калган да. Ушундай кыз Жанын кызыгын айтпайсың. Эртеси кетип бартам, жакшы көрүп кийип алгам. Биздин айылдан автобуска түшүп кете турган жерге чейин таштак жол да. Айылда билесиң. Анан жанагы автобуска жеткенде эле кийсе болот да, шаарга барганда. Жок, үйдөн кийиш керек, үйдөн кийип алып кетип бартам. Баш албай кайсың. Андан бери эмне деген такаларды кийдик, эмне деген концертте кандай деген туфлилерди кийдик, бирок баягы ошо туулган күнүмдө алган энемдин белеги алигиче жүрөгүм. Ал эми кеп поклонниктериңиз берген белек, оригиналдуу белектер эмне болду эле? Мен ушул так эсимде эмес, бирок бир газетадан окугамда орус ырчыларында Пугачева же София Ротарова экөөнүн бирөөсүнө бир поклонниги ушундай 50 жашында эле өзү колго токуп, узун кылып колго токуп эме кылып 50 метрби ушундай бир белек кылган да, рулон кылып, дарушка кылыпчы. Ушундай сыяктуу бир оригиналдуу башкача бир поклонниктерден белек келди беле? Ооба. Бирок аты жазылбаган. Анан мындай канып келе жана ун салган мүшөктөр барго? Ошо мүшөктүн ичине салынган. Бир өзгөчө белек келген да. Карасам бул белек муну сизге бербейди, туулган күнүңүз менен куттуктайбыз деп спорт ордосунда концерт коюп атканда алып келип берди. Мүшөктү берип кетти да. Анан коркутабыз, ичинде эмне бар депчи. Бир маалдан анан ачкыла ачып көрөлү дедим. Ачсак ичинде аркасында менин сүрөтүм тартылып, Динарага белекке деп туруп анан комузу экен да, комуз. Жана кылдары чегиден экен. Тиян карасаңыз, ошо сүрөт менен аты жазылган ушундай белек. Эмне себептен аны ушу мүшөккө салып койду дейм десеңиз, эми жанында дагы майда белектер бар экен, ошондо мүшөккө салынган, жабылган. Бирок атын жазбай койгон. Ошондон бери канча жыл өттү, издеп жүрөм. Ал белегиңиз барбы дагы эле? Ал белегим дагы эле бар. Действительно башкача да, ушу спорт ордосуна концерт учурунда алып келип берген. Буйруса мүмкүн баягы ой орундалат деп коет го, жаштын тилегин берет дейт. Мүмкүн бирде болбосо бирде ошонун дагы бир оригиналдуу дагы бир белек алдым. Ал белек Нарындан келди.
нарындан 92-92 чыккан бир апа берип ийген экен. Мындай баштык алып келип беришти дагы. Билесиз да, кемпирлердин баштыгы бар го, мындай чүпүрөктөн тигилген. Алып келип берди, анан багы баштыкта кармасаң жумшак. Ичинде бирдеке бар да. Жумшак. Анан мен билген жокмун да анын ичинде эмне бар экен. Анан барып туруп коюп анан ачып, мынтип ачып көрсөк, толтура улпак экен. Жанагы эле малга берген улпак бар го. Ондун эмеси кабактары. Анан буудайдын алып чыгып анан колу салып аңтарып көрсөк ичинде де момундай илгерки антиквариат эме бар экен. Чачпак бар экен. Чисте күмүштөн жасалган, ошону кыз алып келип белекке берди. А эмнеге улпакка салды экен? Токчулук, молчулук болсун деп ырымдап. Бул деген бир чети баягы ата бабадан берилген белек экен. Энеден энеге өткөн белек экен. Экинчиден таза күмүштөн жасалган экен. Үчүнчүдөн баягы ошо чолпулардын баягы Ак мөр эжесинин киносунда тартылганда мындай бар го. Люстрага окшогон, ошондой да. Ар бир таштары оригинал экен. Ошон үчүн бул өзгөчө экен да. Муну бири-бирине тийишсе сүрүлүп калабы дегенби? Же болбосо ошо күмүштү улпага сактайбы, билбейм. Өзгөчө экен да, аябай мындай сактап коюп туруп. Кармасаң же урулуп сынып калабы дегенби? Ичи толтура улпакта. Анан багана алып чыгып бирөөнүгө ура деп жатканда жерсинин баары улпак, концерттин кийимдеринин баары улпак, сахнага чыгып барасак баары улпак деп эле жүрөбүз да. Өзү негизи кандай белектерди алган жакшы көрөсүз? Кандай белек жагат сизге? Аял киши биз мындай жалтырак алтын эмелерди жакшы көрөбүз го. Кээ бирлер жаш кыздар мягкий игрушканы жакшы көрөт, жумшак ой. Кээ бирлер гүлдөрдү жакшы көрөт. Сизге эмне жагат? Ушу мен белекти ойлоп туруп ушуга чейин бергенин алып коюп эле жүрөм, бирок мен баягы туулган күнүм болгон сайын атыр жакшы көрөсүзбү? Эмне жакшы көрөсүз? Туулган күнүм болгон сайын ушу залда эл толуп келип калат го. Ошону бир өзүмө бир башкача сезип, ошону мен ойлойм. Ошо мен урматтап сыйлап келген эли журтум ушунча толуп келди, ушул мага чексиз белек да. Деп ойлойсуз. Өзүңүз кандай белек берген жакшы көрөсүзбү? Кандай белектерди бересиз башкалардын туулган күнүнө барганда? Же акчалай эле берип коесузбу? Жок, акчалай бергенде билесизби, мен азыркы учурда баары өзгөрүп акчалай берип калышты, бирок көпчүлүк учурда мен багы колго тартылган өзүм атам эми сүрөтчү да, художник. Анан атам аябай жакшы жазып, сүрөт жакшы тартат эле да. Ошондон калганбы, мен сүрөт тартканды жакшы көрөм. Сүрөт тартып коем, картиналарды. Мына радиого деле интервьюга келген сайын белек бергиле дегенде бирден картина алып келип берем да. Сизди биз бир гана ырчылык жаатында көрөбүз, ырчы эжекебиз катары билебиз. Бирок күлкү жаатында кандайсыз? Ар кандай? Өзүңүз мындай чувство юмор деп коет го, аябай жакшы бирдеме күлкүлүү бирдекени көрүп атасыз, күлөсүз. Анан бирөөлөрдү күлдүрө аласызбы? Билбейм, мен сүйлөсөм эле күлө беришет, көпчүлүк учурда. Куудулдук жагы дагы бар. Анда бизди бир күлдүрөңүзчү, Назира эжекем. Ой, мына куудулдар турбайбы. Анда бир анекдот айтып бериңизчи. Өзүңүздөн бир мындай жагымдуу окуя, эсө биздин маанайыбызды бир аз көтөрүп бериңизчи. Кызыктуу окуя айтып берейинби? Кызыктуу окуя. Жана энеңизди айтып атсаңыз деп атпайсызбы? Ушул бул жашоодо эне менен атадан бөлөк эч бир ыйык инсандар, кол жеткисиз инсандар жок да. Ошо ата энени аман болсун маңдайыбызга. Ошо энемдин колунда чоңойдум, ошо тарбия алдым, энем менен өмүр бою сыймыктанып келем. Бир гана сөзү бар эле, балам, сен эч убакта акчанын аркасынан ээчибе депчи. Сенин артыңдан акча ээчсин дечи да. Ал мага вообще акча берчү эмес. Бир гана отуруп алып, баягы бияка келип студент болуп жүргөн кезде да аябай кыйналдым. Кыйналган учурда эменем 20 сом пенсиясын жөнөтмөк беле. Жан талашып окуп, стипендия алганга аракет кылабыз. Анан болгон ошо энем эмне себептен ошону айтканы мени ушул жашка келип эми жетип атат да. Ушул салынып турганда шырдактарды боетот эле, ойдурат эле, шырытат эле, түймөгө үйрөткөн, бирдекелерди тиккенге үйрөткөн. Анан ойлочу экен да, такыр болбой калганда ачка калбайт, бир нерсе кылат депчи. Ал эми мына түймөгө үйрөткөн себеби, мен студент болуп окуп жүргөн кезде агайлардын баары билет эле, мындай баардыгы конспект жазышат, бирок жооп бере албайт десең. Жазып унутуп калышат экен да. Мен болсо энеме акча жөнөтүшүм керек, же болсо өзүм кийим кечек алып, мындай студентмин да, жашашым керек деп, анан кичинекей балдардын шапкасын, чокой, өн кофталарын алып токуйт элем да.
барып алып китепти коюп токко окуй берет элем ушундай да. Мынтип карап алмаштырып коюп окуй ушундай. Анан эртеси аны сатасыз. бат окуйп заказда бир жолу кылып койсоң, мен кызыма жасап бер, мага кызыма шапка дей беришип, ушундай токой мен аябай популярный болуп кеткем. Анан баягыны өзүнчө эле бизнес кылып алгам. Анан баягы заказдар көбөйүп кеткенде жетишпей каласың да. Анан барып алып лекцияда да отуруп алып жан талашмын токуйм десең, партанын астына катып алыпчы. Анан токуп атсам, агайлар билип калышты кийинчерээк. Анан көптөрү текшерип жүрдү, ошо мынтип токуп аткан учурда мынтип токуп атасың, жазган жоксуң да. Тургузуп сурайт, мен сөзсүз жооп берем. Жазып аткандарды тургузуп суроо берсе жооп бербейт, жазып унутуп калат экен. Анан деген бардыгы билип калышкан, кайсы суроону берсе да учурунда жүр. Себеби деген ушуну бүтүрүп алыш үчүн аябай тим эле угуп, анан ар бир сөзүн эстеп кала берет экенсиң. Азыр неберелериңизге ошол өнөрүңүз калып, азыр токуп шапкаларды кийип атасызбы? Азыр биз башка өнөрчүлүккө өтүп кеткенбиз. Эмне өнөр кыласыз? Кийизден картина жасамай. Анан үйдө жүргөндө өздөрүнө тапчке жасап берет. Тапчке. Мондай тигесиңер деп үйрөтөм. Жакшы кемпир болот. Жигитке 70 өнөр аздык дегендей, биздин Динара эжекебиз дагы көп кырдуу талант экен. Эгерде каалоочулар болсо, чокой, тапчке, шапкаларды болсо заказ берсеңиздер болот экен. Эгерде сиз ырчы болбогондо кайсы кесиптин ээси болмок элеңиз? Албетте анда бир токуучу же тигүүчү же бир жок, мен өзүмдүн кесибим мугалим. Мугалимсиз? Мугалим. Мен училищаны бүткөндөн кийин эле сабак бергем мектептерде. Азыр окуучуларым келип турушат. Бардыгы балалуу чакал болуп калышты. Ал эми өзүмдүн институт бүткөн кесибимде мугалим кесибим бар. Музыкалык мектептерде. Музыкадан сабак бересиз, Азыр жана Назира эжекем айтты го, мындай адам өз үчүн да жашаш керек депчи. Негизи бул жашоодо жашашты билип жашаш керек деп биз ушундай неме менен үйдө отура бербей чык деген тасың. Жок, сизге мен эң алгачкы биринчи жолу баягы бизде балалык деген сезим болот го. Ушу балалык сезимиңиз канчанчы класстарда бир азыр мына 50гө чыгып 50 жаш Кутман Курак деп атпайлыкпы? Азыр дагы 50 жашта дагы адам жүрөгүнө сүйүү жашайт. Мен себеби мындай өзүмдүн акылым жетишинче билем. А бирок эң алгачкы сезимдериңиз жөнүндө эл менен бөлүшүп кетпейсизби? Эң алгачкы сезим ал кезде Советтер Союзу учурунда бизде азыркыдай сүйөм деп айтчу эмес да. Мындай кат жазышат эле. Кат жазышат, каттар келет, мындай катал окуйсуң, каттар келет, кайра жаза албайсың да уяласың. Анан каттан тажап бүткөндөн кийин анан үйгө келип алып эшиктин алдына аркы көчөнүн аркы бетине отуруп алып ышкырышат. Анан энем тамашалайт эле Түмөнбай деп жана. Түмөнбай менен жерге каяктан эмнелер ышкырып атат дейт. Билбейм деп коюп отурасың, билесиң да чындачы. Анан бир күнү энем конокко кетти. Конокко кетсе анан баягы энем кичинекей скамейкасында отурабыз да, отурсак акыры басып келип калыптыр да. Экөөбүз качып кетсек велосипед калып кармалып калабыз. Өзү ал кездеги сүйүүлөр, ал кездеги сезимдер мындай жок болчу да, такыр ачыкка чыкчу эмес. Өтө таза болчу да. Өтө таза, тынук. Биздин ар бир келген конокторубузга ушул суроону беребиз. Анткени кыргызстандыктар Кыргызстанды кандай, кайсы деңгээлде, канча деңгээлде сүйөт экен? Кыргызстан сиз үчүн бул эмне? Ар бир инсан бул өзү сүйүү деген бир эле сөздү ар бир инсан ар кандай түшүнөт. Мисалы сүйүү деген бир гана 2 жашка таандык эмес. Сүйүү деген ата энеге болгон сүйүү, эли жерине, журтуна болгон сүйүү, бала чакасына болгон сүйүү, жаратылышка, суу, тоо, ташына, деги эле кинди каны тамган жер бардыгына тиешелүү. Ошондуктан мен Кыргызстанды чексиз сүйөм. Ушунча жылдан бери Кудайдын кулагы сүйүнсүн деген жакшы сөз бар го. Ошондой эле ушунча жылдан бери бүт мамлекеттин баарын, дүйнө жүзүн кыдырдым. Абдан ыраазымын ушу жашоомо деле. Ата энем көрбөгөн, бир туугандарым көрбөгөн жердин баарын кыдырып келдим, бирок бир эле жума чыдайм араң. Бир жума, же болбосо мына өзүң деле барып жүрөсүң го, бир 4 күндөн эле үйгө кетеличи башталат. Кыргызстанга кетеличи деп. Өмүр бою ушу Америкага барам деп максат кылып жүргөм. Америкага барганда 9 шаарында болдук. 9 шаарына барып концерт коюп, 9 штатка бардык. Ал жерге барганда эмне Америкада деген бут кийим менен кроватка жатып алат деп таң кала берчүбүз да.
кинолорун көрүп алыпчы. Себеби бардык жер суунун баары эле деңиз экен да. Островда чаң жок такыр. Бул баары бир биздин жерибиз кургак, биздин жерибиз жашыл, биздин суубуз да даамдуу. Ошондуктан мен Кыргызстанды эч убакта алмаштырбайм. Эч жака да кетпейм. Тең албайсыз, окшоштурбайсыз. Теңдей албайм, кетпейм, эч жака баргым да келбейт. Динара эжем бүгүн туулган күнү, ошондуктан Динара эжеке сизге Салам Кыргызстан долбоорунун атынан жашынакай белек даярдап койгонбуз. Бүгүн сентябрь ичиндеги төрөлгөн инсандарга биз такыр кыйынчылык жаратпастан, кыйнабастан жашынакай эле белек катары эле сизге оюн тартуулайбыз. Ал эмне деген оюн дейбизби? Мен туулган күнүм оюнбу? Ооба. Ал ойнобойт деген оюн. Бирок биз сиздин туулган күнүңүзгө куттуктап, биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн эң башкы, биздин башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясынан сизге сонун белектерди тапшырабыз. Анда Шоро байкени кол чаалар менен тосуп алабыз. Эң даамдуу бул жерде чалап шоросу бар, бозо шоросу бар, максым шоросу бар, куруттары бар, ар кандай эң керектүү таза продукциялар. Чоң рахмат. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз дагы. Биз Динара эжекебизге эркин микрофон, кыргыз элиме болгон каалоо тилегиңиз. Ылайым элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, кубанычтуу күнүңүздөр көп болсун. Бардыгыңыздарга ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Ал эми сиздерди бардыгыңыздарды урматтайм, сыйлайм, жакшы көрөм. Сүйөм деп айта албайм, мен сүйүүмдүн бардыгы сиздерге арналган чыгармаларда. Бар болуңуздар. Чоң рахмат айтып кетебиз. Сиз дагы бар болуңуз, чыгармачылыгыңызга ийгилик. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз, терең урматтайбыз. Сизге низкий поклон кылабыз ар дайым. Ал эми биз сизди үйүңүзгө чейин Шоро байкебиз өзү жеткирип келмекчи. Рахмат. Машинаңызды бияка эле таштап койсоңуз болот. Шоро байкенин өзүнүн мотоцикли бар. Жашынакай үйүңүзгө чейин жеткизип болот. Туулган күнүңүз менен дагы бир жолу концертиңизге ийгилик. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз. Мерим деген эмне, мерим деген макияж. Ошону айтып атасың. Урматтуу айымдар, эгерде сулуу болуңуздар келсе, меримге шашылыңыздар, меримге барсаңыздар, бардыгыңыздарды супсулуу кылат. Татынакай кылып коет. Биздин башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясынын продукцияларын ар дайым биз сиздерге тартуулайбыз. Шоро бул күч кубат, ошондуктан урматтуу кыргыз калкым, жалаң гана шоро ичиңиздер. Убакыт учкан куш дейт. 1 сааттык убактыбыз кандай өтүп кеткени дагы сезилбей калды. Бирок биз сиздер менен коштошпой эле кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Эмкиде бир жумадан кийин Санжар, Гүлжайна, Назира үчөө амандашканча сиздер да түгөл туруңуздар. Туура айтасыз, Назира эже. Мен жашоомдо эң жаман көргөн бул коштошуу. Эч качан сиздер менен коштошкулук кылбасын. Кайрадан бир жумадан кийин сиздерди сагынып, сиздер менен кайрадан биргеликте болгонго чейин аман туруңуздар, бар болуңуздар. Ар дайым биз сиздер менен. Биздин бүгүнкү кеченин көркүн ачкан менин жанымдагы кесиптешим Гүлжайна жана өзүм Назира. Анда биз коштошпойбуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.